Биз бүгүн Чехиянын Кладно шаарындагы өзү чех, бирок көчмөн элдеринин маданияттарына кызыккан, Прагада кыргыз-казак тилдеринин курстарына барган жана домбурада казактардан кем калышпай ойногон чех досубуздун үйүнө конокко келдик. Азыр кирип чогуу көрөбүз. Салам. Саламатсызбы? Сизге Прагадан конокко келдик. Кош келиңиздер. Бул жерде чехтин үйүнө эмес, кыргыздын эле үйүнө келгендейбиз го. Үйүңүздө Кыргызстандын, Казакстандын атмосферасы бул жерде, достор, карасаңыздар. Бул жерде сөзсүз түрдө баса белгилеп кетпесек болот. Кыргыздын калпагы турат, кыргыздын комузу турат. Мен ачыгын айта кетсем, бул жерде негизи чет өлкөдө бардык эле кыргыздын үйүнөн таппайсың. Калпакты, комузду, балким калпакты табышыбыз мүмкүн, бирок комузду таппайбыз. Мындай атмосфера Кыргызстан. Жада калса, достор, карасаңыздар, мен бул жерден набатты байкадым. Сиз набат ичесизби? Азыр бул жерде бул досубуздан кеңири өзүнүн оюн, эмне себептен мындай кылып алган деги эле бардык маалыматтарды азыр алабыз. Саламатсызбы, Штепан? Биринчиден сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, бизди үйүңүздө кабыл алып, маектешкене уруксат бергениңиз үчүн. Витайте у меня дома. Үйүмө кош келиңиздер. Билесизби, Штепан, сиз Прагада жашаган кыргыз казактардын арасында жалгыз көчмөндөрдүн маданиятына кызыккан чех болуп тааныласыз жана кыргыз казактардын алдында сиз жылдызсыз биз үчүн. Сиз бул нерсени өзүңүз сезсеңиз керек жана биз кызыкканыбыз, сиз өзү кимсиз? Кайсыл жерде төрөлгөнсүз, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин Степан. Менин атым Штепан. 1990 жылы Праганын жанында жайгашкан Кладно шаарында төрөлгөм. Төрөлгөндөн бери ушул шаарда жашап келем. Мектепти, андан кийин кесиптик орто окуу жайын аяктагам. Андан кийин саякаттап, Канада, Австралияда да жашап келгем. Кийин кызыгуу менен Орто Азияга барып калдым. Штепан, айтсаңыз, негизи эле көчмөн элдерине болгон кызыгууңуз кайсыл жактан пайда болду? Кыргыз, казак элдерине жөн гана кызыгып калбастан, сиз ал жактарга барып келгениңизди билебиз. Негизи эле бул кызыгуу кайсыл жактан пайда болду сизде? Мен кичинемден Сибирге баруу кыялым болчу. 2015 жылы Иркутск шаарына барып, ошол кыялымды ишке ашырдым десем болот. Ал жактан биринчи ирет буряттар менен таанышкам. Бирок мен ар дайым ал жака келип жашап калгандар менен эмес, чыныгы көчмөн элдер менен таанышкым келчү. Кийин мен изилдеп олтуруп, көчмөндөр Тянь-Шанга барганын, Азия элдерине, анын ичинен кыргыздар бар экенине кызыгып баштадым. Кыргыздар, Сибирде жашаган кыргыз каганаты. Андан кийин жалпы түрк элдерине кызыгуум ойгонуп калды. Жалпысынан айтканда, кантип жаралган тарыхы мага кызык болду. Түшүнүктүү. Биз жөнүндө башка улуттардын ушундай ойлогону биз үчүн аябай кызыктуу жана абдан колдойбуз бул нерсени. Жана мен сизден сурагым келет, ушул көчмөн элдерине болгон кызыгууңузду эмнеден баштадыңыз? Кантип изилдеп баштадыңыз? Бул хобби менде пайда болгонуна көп болуп калды. 5 же болбосо 8 жыл болуп калды окшойт. Биринчи эле кызыгуу Сибир менен башталды. Бул аябай чоң жана таанымал шаар, бирок бул шаарды билгендер аз болгондой сезилди. Ар кандай жол менен ар кандай маалыматтарды издеп баштадым. 9 жашымда эле орус тилин үйрөнгүм келип, ата-энеме орус тилин үйрөнөм деп айттым. Ошол учурда ата-энем биз орус тилин үйрөнгөнбүз, сен орус тилине эмне кыласың? Андан көрө англис тилин үйрөн деп айтышты. Баары бир кайсарлык менен мен орус тилин үйрөнүп баштадым. Баары ошондон башталды. Ушул жерден мен сизге белгилеп айткым келип атат. Биз бул жерде жашаган мигранттар катарында кыргыз, казак элдери эмнени байкайбыз? Бул жерден чех элдери орус тилдүүлөрдү жана орустарды бул жерде жактырышпайт. Орусча сүйлөсөң, мага орусча сүйлөбө деп бизге айтышат. Ошол нерсени байкайбыз, бирок сиз чех болуп туруп орус тилин атайын биздин кыргыздардын, казактардын маданиятын үйрөнүү үчүн үйрөнгөн турбайсызбы? Já jsem se začal učit ruštinu
Мен орус тилин өзүмө кызык болгон культуранын эшигин ачуу үчүн үйрөнүп баштадым. Бирок орус тили бул биздин тил, славян тили эмеспи. Чехтер орус тилин үйрөнүшү кыргыздар түрк тилин үйрөнгөндөй эле болуп калат. Көп маданиятты билгиң келсе, көп тил билүүң керек болот экен. Ал эми азыркы учурда кыргыз тилин сен сыяктуу сүйлөөнү кыялданып жүрөм. Бирок орус тилин үйрөнгөнүмө караганда кыйын болчудай сезилип жатат. Мен кыргыз тилинде сүйлөп жатам, мени түшүнүп, бирок сүйлөгөнүңүз азырынча жок, бирок 2 жылдын ичинде мен ишенем сиз мендей сүйлөп калышыңызга. Жана эскерте кетчү нерсе, биздин досубуз Штепан Прага шаарында казак тили, кыргыз тили курстарына барат. Мен бул тилди үйрөнгөнү аракет кылам. Жазында Кыргызстанга барууну пландап жүрөм. Ал жака ак жол менен барам. Кыргыз студент бала, кечээ эле тааныштым. Прагада археолог болуп эмгектенет. Баткенге барабыз. Курманжан датка саякаттап, жашап жүргөн жерди көрөм. Баткенде айылда 1 ай кыргыздар менен болом. Кыргыз тилинде сүйлөп калам го деп үмүт кылам. Бул эң сонун демек, жазындасы сизди Баткенде ак жол мырза тосуп алат экен. Мен билем, сиз бул барганыңыз Кыргызстанга биринчи жолку эмес, буга чейин дагы барып келгенсиз. Айтсаңыз, кайсы жылдары барып келгенсиз жана сизде кандай сезимдер калган Кыргызстан боюнча, кыргыз эли боюнча? Мен Кыргызстанда 2012-жылы болгом. Кечиресиздер, чех тилинде аябай жакшы сүйлөбөйм. Ал эми Кыргызстанда Бишкек, Жалал-Абад, Ошто болгом. Кыргызстанда өзбек улутундагылар көп экенин байкагам. Мага эң жаккан тамактар куурулган лагман. Уйгур тамагы мага аябай жагат. Анан албетте бешбармак мыкты. Курт жакшы, курут. Курт деп казактар айтышат го. Жалпысынан кыргыз эли аябай меймандос. Жакшы жерлерди көргөзгөнгө, жада калса таксисттер өздөрү алып барып койгонго да жетишти. Мен аябай жакшы көрөм кыргыз элин. Тоолор, жердин баарын тоолор курчап турат. Алтай тоолоруна окшоштурдум. Сүрөттөн көрүп жүргөндөрүмдү салыштырдым. Кыргызстан чынында аябай кооз. Көптөн бери кайра барууну кыялданып жүргөм. Ар жылы өзүмө ушул жылы сөзсүз барам деп айтам. Бирок тилекке каршы 6 жылдан бери бара элекмин. Жакында ак жол менен таанышып, Баткенге чогуу барабыз. Алтай тоолор, Курманжан датка жүргөн жерлер. Ошол жерлерди өз көзүм менен көргүм келет. Бул жерден биздин чех досубуздун сүйлөгөндөн байкасаңыздар болот. Бул бир гана Кыргызстандын маданиятына, Кыргызстандын элдерине эмес, ошону менен бирге Кыргызстандын тарыхына да кызыгат. Негизи эле көчмөндөр элинин тарыхы жөнүндө дагы маалыматтары көп. Менин сурагым келип атат. Сиз Кыргызстан жөнүндө жакшы ойлордо калганыңыз бул мени аябай сүндүрөт, бирок мен билгим келген нерсе, ар бир эле өлкөгө барганда бир жакшы тарабын, бир жаман тарабын кошо байкайсың. Ошондой эле Кыргызстандын эмне тарабы сиздин көңүлүңүздү калтырды, же болбосо жакпады, же болбосо кандайдыр бир балким кийингиде башкача болот деген ойлор менен келдиңиз? Кыргыз элинен эмнени байкадым? Кыргыз эли аябай сөз кылганды жакшы көрүшөт. Бул дегени башка адамдар да эмне болгонун байкап, алар үчүн чечим чыгарып коюшат. Менин байкашым боюнча ушул нерсеге аябай көп убактысын кетиришет. Ал адамда эмне болуп жатат, баары жакшыбы, ал эмне дейт деген сыяктуу. Туура айтасыз, сиз туура байкаптырсыз. Биз чын эле бирөөнүн жашоосуна кийлигишкенди, бирөө жөнүндө чечим чыгарып койгонду, негизи эле бирөө жөнүндө ушактаганды аябай жакшы көргөн элдердин катарына кирип калабыз. Бул нерсени тана албайм дейсиң дагы, бирок мына өзүңүздөр көргөндөй башка элдер бул нерсени байкагандан кийин тана албай койгонго акыбыз жок. Штепан, айтсаңыз, бул жерде менин эле эмес, элдин дагы көңүлүн бурган, бул жерде кыргыздын комузу менен казактын домбурасы турат. Бул нерсени сиз качан алгансыз, эмне себептен алгансыз, же сиз домбурада же комузда ойнойсузбу? То се мой комуз, моя Ооба, бул менин комузум,
жана домбурам. Тилекке каршы азырынча комузда ойногонду билбейм. Азырынча жөн гана турат. Ал эми домбурада үйрөткөн Габита агайым Прагада жашаган казак студент бала. Ал эми домбурада аттактуу парктарда да ойноп калат. Ал эми комузду жазында үйрөнөм. Жакында эле Instagram тарыхчама бир кыргыз кыздын комуз ойногонун репост кылгам. Ал кыз кийин мага катталды. Анан мен жаздым. Комузду кантип үйрөнсөм болот деп сурасам, бизден үйрөнсөң болот, келгениңде үйрөтөм деп айтты. Мен Кыргызстанга барганда Бишкектен ошол кыздан комуз үйрөнөм. Домбураны болсо бул менин көңүлүмдү ачуучу аспап десем болот. Качан менин маанайым жок болгондо домбурада ойноп, маанайым көтөрүлүп калат. Мен ойлойм, көчмөн эли ат менен жүргөндө зериккенде эле аспаптарын алып, комуздарын, домбурасын ойноп жүргөн болсо керек деп. Жалпысынан бул аспап мага жакшы маанай тартуулайт. Биз үмүт кылабыз, буюрса жазында Кыргызстанга барып комуз үйрөнүп келсеңиз, бизге жайында келесизби же күзүндөбү Кыргыздын комузунда көп ойноп жаткан чех жигити деп кайрадан келип калат экенбиз да сизге конокко буюрса. Анда азыр бизге домбурадан бир күү ойноп бере аласызбы? Оба. Сейчас играю Конул Толкин, такой медленный, грустненький, создан в 88 году. Баракелде. Мен ушунчалык сизге ыраазы болуп атам. Азыр сүйүнгөнүмдөн аябай. Биз ниет кылабыз, буюрса кийинки жылы комузду дагы ушундай казактардын домбурасынан кем калбагандай ойнойсуз деп мен ишенем, сиз ойнойсуз. Жана сизге дагы да ийгиликтерди каалайм. Ушунчалык мен үйүнө келгенде таң калып бүтпөй атам. Бул жакта биздин Чыңгыз Айтматовдун китеби турат. Бул жерде Азия элдери жөнүндө жазылган китеп турат. Бул жерде карасаңыздар, бул жакта казактын тарыхы жөнүндө китеп турат. Бул адамды эмне деп айтса болот. Бул китептерди көрүп менде кызыгуу пайда болуп атат. Негизи эле биздин кыргыздар жөнүндө кандай китептерди окугансыз? Я спиш читу яко някакви чланки на интернету. Мен көп маалыматтарды интернет блогтарынан алам. Мен эмнеге кыргыз тилин дагы да үйрөнгөм келип жатат. Кыргыз элинин тарыхын чех тилинде туура жазылганын таппадым. Тарыхты жакшы окуп, туура түшүнүү үчүн кыргыз тилинде китептерди окугум келип жатат. Туура кайсыл элдин өзүнүн тарыхын билем десең, ошол элдин өзүнүн тилинде
китепти окуу деп коюшат эмеспи? Анткени которгондо кээ бир жерлер туура эмес же болбосо башка мааниде которулуп калышы мүмкүн. Бизде жана эле өзүңүз айткандай кыргыздар ар дайым бирөөнүн жашоосуна кызыгат дегениңиздей. Мен ошол кыргызчылыгымды кылып сизге суроо бергим келип атат. Сиз бул жерде үйлөнө элек жигитсиз, биз аны жакшы билебиз. Бирок ушул көчмөн элдердин маданиятына, кыргыздарга, казактарга кызыгып жатканыңызга биз бул жерде ойлогонбуз. Сиз кыргыз же казак кызга үйлөнөсүз деп. Ошол нерсеге кандай карайсыз? Негизи эле сиздин болочоктогу жубайыңыз кандай болушун каалайт элеңиз? Так, я mám tu kulturu strašně rád, казачскую, киргизскую. Ооба, мага кыргыз жана казактын культурасы аябай жагат. Теңири, Алтай, деги эле баары. Мен бул культураны жакшы үйрөнүү үчүн жашоомду да арнагандай болуп калам. Албетте, бул элдердин маданиятын билгеним өзүмө жакшы. Бирок бул дегени турмуш куруу максатында ошол элдерден кимдир бирөөнү издегендик дегендик эмес. Бирок кыргыз, казактар менен аябай көп убакыт өткөрөм. Бул менин өзүмө жагат. Чех досторум жакында калбай деле калат. Анан эми алдыда эмне болушун көрөбүз. Эгерде кимдир бирөө табылса, эми аны убакыт көргөзөт. Сиздин апаңыз жөнүндө билгим келип атат. Баласы ушундай өзү чех болуп төрөлгөнү менен бирок казак-кыргыздын маданиятына кызыгып, көчмөн элдердин маданиятын изилдеп, ал жактарга барып келгенине апасынын көз карашы кандай? Моя мама, а мои родители jsou с этим úplně в поhodě. Менин апам, менин ата-энем бул нерсеге көз карашы аябай жакшы. Атам болсо жашоосун гитара ойноп өткөрөт. Гитарада аябай жакшы ойнойт. Мени кичинемден бир аспапта ойношумду каалаган. Мына азыр домбурада ойнойм. Бул нерсени өзүмдүн 35 жашымда баштадым. Азыр атам мени менен сыймыктанат. Бул менин уулум аспапта ойнойт деп сыймыктанып айтат. Бул музыкалык аспап домбура болуп калды. Биз аябай кубанычтабыз сиздин ушул көз карашыңызды ата-энеңиз дагы колдогонуна. Жана биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди кабыл алып, өзүңүздүн ойлоруңузду, өзүңүздүн болгон кызыкчылыктарыңызды бизге өзүңүздүн үйүңүздө көргөзүп бергениңизге. Анан билесиз, биз съемканы тез арада эле коюп койдук. Ошондуктан биз Кыргызстандан сизге башка бир белек алып келели дегенбиз, бирок убакыттын аздыгына байланыштуу жетишпей калдык. Бирок биз билебиз, сиз бизге айткансыз, биздин тамактарыбыз сизге жагат. Ice Food тамак аштарды жасаган кызыбыздын атынан бул жерде сизге тоңдурулган самсалар менен келдик. Биз албетте шириндик. Жана бул самсаларды сиз ысык боюнча өзүңүз бышырып, өзүңүз каалаган убакытта жеп аласыз деп тоңдурулган продукциясы менен келдик. Чоң рахмат достар. Кайфоло. Не надо просто. Мен сизге аяктоочу сөздү, кыргыз-казак күйөрмандарыңыз сизди көрүп жатышат. Мен сизге аяктоочу сөздү берейин. Так, всем киргизам, казахам, всем салам, братья. Можете се подписать на мой инстаграм. Менин инстаграм баракчама жазсаңыздар болот. Мен аябай кубануу менен окуйм. Чехиядан, Казакстандан, Кыргызстандан жаза берсеңиздер болот. Уялбаңыздар. Чехиянын бардык аймактарында жашагандарды мен жаңы досторго аябай кубанычтамын. Ким жазгысы келсе жаза бериңиздер. Пиво ичип